Мына өткөндө сиз менен дагы жеке жолукканда сүйлөштүк. Ноорузда боло турган көкбөрү турниры жылдырылды. Ал жерден көкбөрүчүлөр 2 миллион сомдон командалар, эрте барып алган командалар 2 миллион сомдон чыгым болушту. Ошого карабастан биз түшүнүк менен сиздердин чечимди кабыл алдык. Көрөрмандар жок дагы оюнду өткөргөнгө даяр болчубуз. Аяктан таза абанын астында болгон 12 команданын, 12 баладан бир командадан чыкпак, 24 бала калыс менен катып барса 27 бала эле ойномок болду дечи. Бирок сиздердин чечимди биз түшүнүк менен кабыл алып, оюндар жокко чыкты. Ал эми мына келаткан шайлоо боюнча айтып коеюн. Үйүндө отуруп ооруп калбайын деген адамдарды 2000 деп бир шайлоо участкасына чогултабыз азыр. Андан тышкары мына үгүт иштери болуп атат. Агитаторлор ар бир үйгө кыдырып, кыргыздык кандай? Ана наност дейт, чай иштейт. Акча каражат таркатылат, акча менен да көп бул илдет жугат деп сөз болуп атат. Үгүт иштерин жүргүзө турган материалдар таркатылат. Демек, мына агитаторду дагы биз башка жерден алып барбайбыз, ошол бир көчөгө тааныш билиштерине коебуз. Сөз түрдө тааныш болгондон кийин кыргыздар кир, наност дейт. Ошо боюнча жугуу, орну таратуу боюнча тобокелдиктер өтө чоң да. Ошо боюнча сиздер бир ойлонуп көрсөңүздөр. Анан шайлоого мына карасак 64 миллион сом карап турсуңар. Ушул шайлоого кетире турган анын көрө акчаны ушул илдет менен күрөшүү боюнча жумшасаңар жакшы болмок.